А Виталий Рабиев – директор школы села Достук. Здание школы сгорело во время конфликта в сентябре 2022 года. Скоро в селе откроют новую школу, а пока дети учатся в доме директора. 42 оқушыбыз бар еді. Бары шу айылда жашайды, айылдың тұрғындары болады, айылдың немелер жашаушылар болады. Оқиғадан кейін барысы қашып кеттік. Жыл аяғына чейин, майға чейин шу башқа айылдарда қалып, кечен сентябрда да келе баштады. Бүгінгі күнде азыр 21 оқушы бар. Кейбір үй бүлелер уже Баткен шаарынан үй алып, ушул жака не кылып кетип жатат. Село Достук находится в Баткенском районе и расположено близко к границе с Таджикистаном. Во время конфликта здесь сгорели почти все дома, была разрушена школа, а жители уехали в другие села и города. Королор эле каптырда калгандар бар. Үйлөр жараксыз болуп күйүп каптыр. Ошо айылда эч ким калган эмес, айыл полный күйгөн дагы. Айылдын бар жашоочулар ошо Баткен шаарында, Кызылбел айылында, Кызылжол айылында, Достук Бужум айылында, нары Карабулак айылдарында барып жашап, туугандарында жашап, балдарын ошол айылда, ошол мектепте, айылдагы мектептеги окуткан. Бир бала да калып кеткен эмес, окууда, барды окуган. Себеби бар мен өзүм контролдо болгондагы мен өзүм постоянно кыдырат элем да. Байланышып, бизде группалар бар, ата-энелердин, класстардын группалары бар, WhatsApp группалар, ошолор менен баарын байланышып, бардык балдар окуган. Менен келип делолорун алып кеткен. Көп нерсе куруп жатат. Мына бул өзүңүздөр көрүп аткан айыл үчүн, мектеп үчүн, айылдын жашоочулары үчүн футбольный площадка. Мына бул спортзал. Спортзал. Анан мына ФАП дагы бүттү уже. ФАП бүттү, мектептин алдында детсад бүттү. Бассейн курулуп жатат. Өтө көп жакшы нерселер болуп жатат. Во время конфликта 2021 года у директора сгорел дом. Вместе с домом все имущество и документы. Документы пришлось долго восстанавливать, поэтому Аватали Рабиев решил забрать их из школы. Саат 6-ларда жона Көкташ жакта башталганда эле бизге кабар келгенчи башталып туруп качкыла деген. 7-ге кабай эч ким айылда калган эмес, баары качып кеткан. 7-де акырда мен өзүм чыгып кеткем мектептен документтерди алыпчы. Эртең мен жүрүп келип да кабинетиме кирип, ошо окуучулардын делосуну, мектептин госакыттарын алып, сумкага салып, кайра да башка сумканы не кылайын десем, уже окутуулар мектепке келип түштү да, мектептин айнеге келип тийгенден анан ошол бир эле сумканы алып качтым. Ошого эле жетиштим. Калган булетикабызда китептер, мугалимдердин делолору бар күйүп кеткен. О том, что школа сгорела, Рабиев узнал через 3 дня. Он сообщил учителям, что пока возвращаться некуда. Бүтүш алдында турат. Бир краска берсек болот дейт. Бүтөт. Мектептин ичинен көрсөтүп коеюн, жүрүңүздөр. Бул учебный кабинет. Бул да учебный кабинет. Бул мына фойе. Сигнализация ошол нерселер коюп жатабыз. Камера ошолорго коюлуп жатат азыр. Чындыгында мен мындай катуу уруш болушун ойлогон жок элемчи. 19 күнү айыл өкмөт участкалык милиция менен түшүп келген алар. Мен түшүп келсем, мектебим полный күйүп калыптыр да. Действительно оор болду. Мен уже канча биздин эмгектерибиз барды, канча китептерибиз барды, канча журналдарыбыз бар, баары жок күйүп кетти. Оор болду, действительно. Өзүмчө отуруп алып ыйладым. Бул жер фойе болот. Бул жерге биз ошо айылда курман болгон болот, жигиттердин баарын сүрөттөрүн чыгарып, ошолор боюнча немелер коебуз. Кичинекей ошолордун кийимдери, ошондой музей катары болот дейм, ошолордун. Жашоодо кандай нерселер калган, ошолор боюнча өмүр баяндарын жазып илип коебуз. Бул да учебный класс мына. Уже таяр болуп калды. Кичине уборка кылсак уже болот. Уборка кылабыз. Бул жер библиотека болот. Бул врачтын кабинети болот деди. Бул неме? Уборная. Кыздардыкы, наргысы балдардыкы. Биякта ашкана. Бияк ашкана.
Жители села успели избежать пуль, но сильно пострадали психологически. Директор отмечает, что это сказалось на детях. Окуя албетте таасир этет балагачы. Таасир этет балага. Мындай кандай десем, көп мындай чүнчүгөндөй болуп турат да. Азыр күндөн күнгө абал жакшы болуп кете жатат. Биз дагы аларга неме кылып жардам берип жатабыз. Баланын жүрүм турумундан байкасак болот. Сүйлөгөн сөздөрүнөн. Бала не болуп калат баягындай, заикасы этип калып, токтоп калат, ойлонуп калат сүйлөгөндөчү. Ошондой немелерден байкаса болот. Быйылкы жылда 1-чи класска 2 эле окуучу келди. Да бир окуучу күтүлүп жатат. Ошонун немелери, документтери даяр болду экен. Ошону не кылса, аны да каттап 3 окуучу болот. Согласно официальным данным, в ходе конфликта в сентябре 2022 года в Баткенской области было разрушено 432 дома, 285 хозпостроек и сараев, 6 школ, 6 детских садов, 2 организации здравоохранения и 9 административных зданий. На заседании Генассамблеи ООН представитель Таджикистана заявлял о разрушенных школах, больницах и жилых зданиях. Однако точных цифр власти Таджикистана не приводили.